Assalamu алейкум достор. Biz саякаттын экинчи күнүн баштадык. Пландар кичине өзгөрүп кетти. Филадельфияга чейин Американын жүрөгү Мэриленд штатынын Вашингтон ДСсине бартабыз. Сиздерге ак үйдү көрсөтөлү деп бартабыз. Биздин атабыз байдан отурган ак үйдү көрөбүз. Мыякта желектер жел берип атат. Анан кичине эс алуучу жайга киргенбиз. Мэриленд штатынын эс алуучу жайы ушундай экен. Мына картадан көрсөтүп коеюн. Биз азыр где-то 270-чи жолго кирдик. Мэриленд штатына кирдик, Пенсильвания штатынан. Жок, Вест Вирджиния штатынан кириптирбиз. Мына Вашингтон ДСге бартабыз. Ушул жакта мына White House. Белый домду барып көрсөтөбүз сиздерге. Мыякта кооз сүрөт бар экен. Мына Мэриленд штаты деп турат. Бул жерде дагы ар бир штаттагы эс алуучу жайларга окшоп элдерге условия түзүп коюптур. Чипсы, крешки, шоколаддын түрлөрү, сок, пепси, кола, суу. Каалаган нерсеңди алат экенсиң. Мыякта мына чайлар бар экен, муздак чайлар бар экен. Энергетиктер бар экен. Мына мусорный бактарын коюп коюптур. Скамейкалардан абдан толтура коюптур. Жакшы. Travel information дейт. Мыякта саякатта жүргөн кишилер бул машинкадан көрсө болот экен. Гостиница каякта бар, ресторан каякта бар, эс алуучу жайлар каякта бар дегендей сыяктуу. Каалаган нерсеңди бул жерден көрүп алат экенсиң, ушунчалык абдан сонун эс алуучу жай экен. Мына Welcome Center дейт. Мына Welcome Center десем эшик ачылып калды. Алмаз Абдыжапарович кирип келди деп эшикти ачып коюшту. Hi, how are you? If I have good. Мына ушундай эс алуучу жай экен. Креслолорду коюп коюптур. Телевизору бар экен. Американский желек желбирейт ар кайсы жака барсаң. Мына Мэриленд штатында болгон жакшынакай жерлерин, эс алуучу жайлардын баарын, кафе, ресторан, гостиницалардын баарын коюшуптур. Достор, абдан таза, территориясы кенен. Скамейкалардын баарын коюптур. Кыргызстанда да ушундай эс алуучу жайларды ар бир областка, ар бир райондорго коюп койсо, жолдо жүргөн биздин жарандарга абдан сонун болчудай да. Мына мыяка навестин баарын коюптур. Ар бир эс алуучу жерде суу ичкен жерди жасап коюшат. Бул жерге келип муздак суудан ичип алса болот. Бекер журналдарды жолдон окуса болот. Мына free деп турат. Мотель дейт, баягы гостиницаларда. Ушу журналдын ичинде Мэриленд штатында болгон гостиницалардын баары көрсөтүлгөн. Анын эң кызык жери
Бул жерге детский площадка жасап коюшуптур. Жолдо кетип бараткан. Жолдо кетип баратып эс алганда кичинекей балдар эс алуучу детский площадка жасап коюшуптур. Салимушка ойноду ушул детский площадкадан. Мына жыгылып кетсе дагы асфальтка буттары сүрүлүп калбасын, травма алып калбасын деп жердин баарын жумшак кылып коюшуптур. Мына ажайып комфорт. Мына бул жакта көлөкөгө скамейкалар жасап коюптур. Чиркин отуруп эс алып алса болот экен. Ошондой достор, биз азыр Ак үйгө барабыз. Мэриленд штатынын борбору Вашингтон DC, Американын жүрөгү. Анан ал жерди көрүп коюп, дрон учуруп бардыгын көргөндөн кийин Балтимор деген шаарга барып, андан ары Филадельфия шаарына кирип кетет экенбиз достор. Абдан сонун азыр салимушкалар эс алып жүрөт. Ага чейин мен сиздерге бир нерсени көрсөтөйүн. Бул Одиссей абдан жакшы, удобный машина экен саякатка. Ичи чоң, скоростной, жумшак. Анан мага жаккан бир-эки нерсесин таптым бүгүн. Азыр сиздерге көрсөтөм. Могул лобовойдо могул жеринде камера бар экен. Капталдарында да камера бар экен. Азыр мен сиздерге айтып берем, бул камера эмнеге влиять этет экен деп. Так, кондиционерди өчүрө туралы. Бул камеранын жакшы жери мына могу рульда. Руль, анан эки жагында эки полоска бар экен. Машинаны айдап баратканда ушу кнопканы басып койсоңуз, жолдун эки ак линиясынын ортосуна түшөт экен дагы. Сиз рульга тийбей койсоңуз деле, мен жана бир 10 мүнөтчө ошентип рульду кое берип койдум. Бул рульду өзү бура берет экен. Канчалык поворот болсо да өзү автоматически бурат экен. Анан могул жерде эки жагында пассажир, анан водитель отурган жагында могу жерде кара кнопка бар экен. Күзгүдөн машина, капталыңдагы машина келатканда көрүнбөгөн бир определенный 1-2 секунда жер бар да. Ошондой жерге машина келгенде могу жериң сары болуп күйүп турат экен да. Капталыңда машина бар деп. Ошонусу абдан жакты. Анан круиз контролго коюп, например, 70ке коюп койсоңуз, бул эки линиянын ортосунда кете берет экен, өзү автоматически рульду буруп коюп. Анан астыңарда акыныраак кетип бараткан машинага жеткенде бул автоматически тормоз берет экен. Силер 70 менен кетип барсаңыздар, ал машина 50 менен кетип барса, артына келип 50 менен жүрүп калат экен. Ал машина токтосо, бул машина да токтойт экен. Кадимкидей токтойт экен. Тормозду баспасаңар дагы. Ошонусу абдан жакты. Анан астыда камера бар экен. Астыдагы бул экрандан атайын могул жерде камеранын сүрөтү бар экен, арткы жакты көрүп турган. Бул камераны басып койсоңуздар, мына көрүп атасыздар. Артында отурган пассажирдин баарын көрүп турат экенсиздер да. Эч алаксыбайт экенсиздер. Ушу камера менен эле артта отурган балаңыз, кызыңыз, артта отурган жарандар эмне кылып атканын полностью көрүп турат экенсиз. Анан биякта микрофон бар экен. Эгер тигилер могу жерде турган, артта турган экрандан кино көрүп кетип баратса, наушник тагынып алса, бул микрофонду иштетип туруп сүйлөсөңүздөр, сиз водитель сүйлөсө, тигилер көрүп аткан кинонун үнү өчөткөн дагы, сиздин сүйлөгөнүңүздү тигилер угат экен дагы, анан микрофонду чечип эмне болду деп сүйлөшсөңүздөр болот экен да. Абдан сонун экен. Анан мунун коробкасы бул жерде экен да, кичинекей эле кнопкалар экен. Муну бассаңыз астыга бул нейтралка, бул артка, бул паркинг экен. Муну артка бергенде камераңыз артты көрсөтөт экен.
Анан артка жылайын деп атканда бир машина же бир киши келатканда, мына көрдүңүзбү? Мына машина өтүп баратканда үн чыгып туруп стрелка көрсөтөт экен. Артка айдаба, артыңда помеха бар деп. Ошонусу абдан жакты. Сенсорлордун баарын тегерете курчап коюп туруп, бирдемеге кичине жакындасаңыз пипилдеп, мояктан стрелка көрсөтүп бергени абдан жакты. Достор, кийин Кудай буйруп Одиссейдин ушул вариантын алып калсаңыздар, Odyssey, Honda Odyssey Touring беле абдан удобный экен. Кудай буйруса жол жубайым грин картасы колго тийип алып калса, бул машинаны айдаса абдан жеңил болот экен да. Мына бул жерден да көрүп атасыздар. Машина өтүп баратат, пипилдеп стрелканы көрсөтүп атат. Артка жылба деп. Ана биз азыр деген паркингке коюп коебуз. Камера өчөт. Бул экрандан арткы сиденьялар көрүнүп калды. Тет аягына чейин көрүнөт экен. Артта отурган 3 киши, анын артында отурган 3 киши, 6 кишини көрүп турат экенсиздер да. Ошондой абдан сонун жерлери бар экен. Кийин Кудай буйруса, же болсо Кыргызстандан ушу сыяктуу машина алып калсаңыздар, айдаганга жеңил экен. Жаңы машина айдап үйрөнүп аткан жарандарыбызга да жеңил болот экен, аял затына да жеңил болот экен. Ошондой достор. Мына азыр эс алып бүтүп атабыз. Кудай буйруса азыр жолго чыгабыз. Сиздерге ак үйдү көрсөтөбүз. Салимушка.
Биздин байдан атабыз отурган ак үй ушул. Бул жака чет мамлекеттен келген туристтер, Америкада жашаган элдер саякат кылып ак үйдү көрөбүз дегендердин баары ушул жерге келишип, сүрөткө түшүп ак үйдү көрүшөт экен. Мына достор, туугандар, ушул жерден андан ары бара албайт экенбиз. Мияктын баарын тозуп коюшуптур. Мына тигил жерде полицейский машина турат. Ичинде иттер менен. Бул жагында да полицейский машина турат. Ак үй. Азыр маңдайынан жакшыраак көрсөтөйүн сиздерге. Мына үстүндө крышасында дагы снайперлер жүрөт. Астында фонтан агып атат. Буларды ким такканын билбейм. Ар кандай плакаттарды илип коюшуптур. Бул жакта бирөө жашайт экен. Мына могу палатка экен, палатканын ичинде жашайт экен бирөө. Достор, мыякта бир полицейский машина, тиякта экинчи, ар жагында үчүнчү турат. Бул жакта дагы эки полицейский машина турат. Жолдун ар жагында дагы эки полицейский машина турат. Белый домду абдан катуу кайтарышат дегендей. Бул жак охрана экен. Абдан коо здание экен. Ай-ай-ай-ай. Is everyone down to go there? Салимушка, эмне кылып атасың? Үйлөрдү тартып атам? Кооз үйлөр экен, э? Сен каякта жүрөсүң? Белый дом да де. Вашингтон ДС'де. Ой, молодец, менин кызым. Вашингтон ДС'де жүргөн турбайбы? Мына ушундай коо здание. Бул жерде жазылып турат. Белый домго кириш үчүн appointment entrance деп турат да. Ушул жака келишип, списокко жазылышып, анан ак үйгө кирип чыкса болот экен да. Салимушка, бай-бай да. Хайди, жүрүп кеттик.
Мына бул жакта Белый домдо иштеген офицер өтүп кетти, полицейский. Бул жакта дагы бир полицейский машина турат. Мына бул жер ак үйгө кире берип турган жер экен. Мына Америкада ушундай мороженое саткан машиналар бар. Музыкасын чыгарып коюп, көчөнү кыдырып жүрө беришет да. Мына ушундай экен. Мына мы бул жерден азыр мороженое алсак болот экен. Кел алып бер. Мына экинчи машинада турат. Мороженое түрлөрүн сатышат. Ванил. Vanilla. Да, ванил жейбиз постоянно. Yeah, one sprinkle and two vanilla. Школа искусства и дизайна дейт. The George Washington университет экен да. Мыякта арстан турат, экинчи жакта дагы бир арстан уктап жатат. Ак үйдүн ичинде короосунда тетинде статуя бар экен. Алтындай го дейм, жылтырайт дейм эле. Салимис көкөбүз. Вашингтон ДС'де жүрөбүз. Салимиска мен чучу кылып алды, Салимиска. Ой, молодец менин кызым. Алтын кыз экен, чарчады, коляскасын унутуп калдырыбыз. Мына, мондай Вашингтон ДС'де жүрөбүз. Мына Салимишка. Вашингтон ДС'де жүрөт, Салимишка? Sen kamera narap kalge. Ай, молодец. Менин кызым молодец кыз экен. Акырын, мына. Салимишка фонтан жанына келди. Ой, соны фонтан экен. Абдан кооз кылып жасап койду. Мына монун баары суу агып атат. Сонун кооз фонтан бар экен. Мына бияктан да суу агып атат. Сүрөткө түшөсүңүзбү жанына? Su alan. Мындай фонтанга колду жууп коелу. Колду жууп, бетти жууп дегендей. Абдан күн ысып атат. 36 градус болду плюс. Колду сууга салып жыргап калдык. Ой, жылалы достор. На, көбүчкөндөр.
Public parking дейді. Мына ушинтип достор, Вашингтон дисинде сиздерге көрсөттүм. Көп жерин көрө албай калдык, убакыт тар болуп атат. Биз азыр Филадельфия шаарына барып, көрүп коюп, Бруклинде көздөй кетишибиз керек. Вашингтон дисиде паркингтер кымбатыраак экен да, 1 сааты мына $2 30 экен. Бул жака кредитный карточканы тагып туруп, таймды көбөйтө берсеңер, канча кааласаңар, 15 мүнөт, жарым саат, 2 саат, максимум 2 саат койсоңор болот экен. 2 саат калып келип туруп, жашыл кнопканы басып койсоңор, мыяка жазылып калат экен. 2 саат деп, анан ылдыйлай баштайт, машинаңар 2 саат туруп турат. Анан 2 саат бүткүчө келип, машинаны алып кетиш керек. Биз да паркингке койгонбуз, азыр 15 эле мүнөт калды. 1 саат 45 мүнөт жүрүп турубуз. Азыр барып машинаны алып алсак, тоуинг келип сүйрөп кетет. Вашингтон диси абдан таза шаар экен. Мына өзүңүздөр да көрүп атасыздар. Мусорный бачоктор турат, таптаза экен. Бирок апапакайлар көп экен. Апапакай субсулушкалар көп экен Вашингтон дисиде. Бул жерде летний кафе экен. Скамейкаларды коюп коюптур, ичинен бирдеме сатып келип, бул жактан кофе ичип, сок ичип отурса болот экен. Биз могу парктын ар жагына машинабызды койгонбуз, азыр алышыбыз керек. 10 эле мүнөт калды достор. Канча жыл болгон бул бакка? Абдан калың экен, абдан эски бак экен. Мына абдан жакшынакай кооз шаар экен. Ак үйдүн жанында кичинекей парк бар экен. Сабвейден кирип обед жасап алалы. Жегиликтүү тамак Subway'да. Итальян. Yes. Chicken menulos? Yes, chicken with this chicken. Yes. Макдональдска караганда жегиликтүү тамакта. Шай моду, шай моду. Жарқырап күліп тұрған
жайнаган көздөр менен жолуксак кандай жакшы.